Мен ойлаймын, ГКМБ бұл финансылық, чарбалық же коррупциялық мәселелерді көтере тұрған орган болбош керек. Бұл атайын спецслужба деп коет, атайын спецслужбаларыбыз, атайын кызматтарыбыз. Бұлар мамлекеттің коопсуздугун, ички, сырткы мамлекетке болгон ар түрдүү коопсуздукту сактай турган, жана ошолорду камсыз кыла турган орган болуш керек. Ал эми коррупция менен болгон коррупцияга каршы антикоррупциялык службаны биз жоюп салбашыбыз керек. Себеби бизде коррупция түгөнсө жоюп салабыз. Бизде коррупция түгөн элек. Бизде коррупция өсүп өрчүп атат. Бизде коррупция менен шугулданган, коррупцияны көбөйткөн, мамлекеттин акчасын жегенге аракет кылган, же болбосо ошону уурдаган адамдар көбөйгөндөн көбөйүп атат. Демек биз бул службаны күчөтүшүбүз керек. Ал жерге эрктүү адамдарды коюшубуз керек. Ал службаны өзүнчө отдельный кылып алып чыгып туруп, ошол мамлекетте болгон коррупциялык иштердин бардыгын ачыктан айкын алып чыгышыбыз керек. Анан кийин андай кылбай турган болсок, чын-чынына келгенде биз бардык эле президенттер ошол эле Аскар Акаевич айткан, коррупция 7-чи этажга жетти деп. Андан кийин Курманбек Салиевич айткан, коррупция көбөйүп кетти деп. Андан кийин Алмаз Шершенович айтып атты, коррупцияны тим эле жок кылабыз, түп тамырынан кыркабыз деп. Көрсө коррупция түп тамырынан кыркылбай эле кайра өөрчүп өнүгүп аткан экен. Азыр эми Сооронбай Шарипович келип алып, бул да киши айтып атат. Коррупция өнүгүп кетиптир. Тим эле премьер-министрлер өзү баш болуп, министрлер төш болуп, президент карап туруп, ушу коррупцияны кылып аткан экен. Муну биз билген эмес экенбиз. Мына эми биз коррупцияны жок кылабыз деп атат. Ошондуктан биз элди, журтту алдаган токтотушубуз керек. Же колубуздан келсе ишти кылышыбыз керек, коррупция боюнча. Колубуздан келбей турган болсо, колунан келетін адамдарга бериш керек.